эми туп күйгүзгөнөн мегаватта болот. Зыян тийгизбей жашаганга аракет кылышыбыз керек. Сузактагы Атабеков айыл өкмөтүнүн жана анын бет маңдайындагы эки мектептеги мамлекеттик тууну белгисиз кишилер өрттөп, анын ордуна арабча жазуулары бар ак кеземени илип кетишкен. Бул окуядан кийин аталган аймакта коопсуздук чаралары күчөтүлүп, бүгүн дагы жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Негизгиси ушул өзүбүз мамлекетибизге ушу жабылпыбыз, өзүбүз салымыбыз аябайлы. Кандай ушундай маалыматты алдын ала билип калсаңыздар, тезинен өкмөткө же болбосо биздин күч органдарына билдирип кетсек, ушундай нерселер болмок эмес. Жыйынга Сузак райондук администрациясынын адистери, дин өкүлдөрү жана жергиликтүү тургундар катышты. Анда элдин арасындагы ынтымакты бекемдөө, жаштарга туура багыт берип, татыктуу тарбиялоо жана мамлекеттик атрибуттарга аяр мамиле жасоо маселелери козголду. Желектин мындай кылып жерге тепселерме кылыш, бул эч кандай бир мыйзамга, эч кандай кырк жорукка, эч кандай үрп адатка, эч кандай туура келбеген нерсе. Мындай нерселерди жөн калтырыш керек эмес. Аны укук коргоо органдары менен биргеликте тыгыз аракет кылып туруп, ал адамдарды таап, аябасыз жазасын беришти. Туга зонасында дагы өтө аябай оор иш болду. Мындай иштер кайталанбасын, эч качан болбосун. Ошон үчүн алдын алып, ар бир жараныбыз, ар бир жашаган кайсы жерде Кыргызстандын жараны болгондон кийин бардыгыбыз бир жеңден бир жакадан баш чыгарып, чогуу аракет кылышыбыз керек. Бул окуядан сабак алып, башка кайталабоо талабы баса белгиленди. Сузактын баш имам хатиби жарандар бири-бирине жана өлкөсүнө зыянын тийгизип, зулумдук кылбашы керектиги хадистерде дагы көрсөтүлгөнүн айтты. Мамлекетибизди сүйөбүзбү, жүрөгүбүз менен сүйгөнгө аракет кылайлы. Мамлекетибиз сиздин үйүңүздө, менин үйүмдө, бардыгыбыздын үйүндө тынччылык берип атабы, Кудайга шүгүр келтиришибиз керек. Ошо мамлекетке жок дегенде, мисалы, колубуздан өзү жакшылык анча келе бербейт. Жакшылык кыла албайбыз өзү негизи. Жок дегенде зыян тийгизбей жашаганга аракет кылышыбыз керек. Жок эле деген эч болбоду. Мамлекетке бир тиын дагы пайдаң жок. Же болбосо колу кошунаңа деле пайдаң жок. Эч кимге пайдаң жок, динге пайдаң жок, эчтекеге пайдаң жок. Жок дегенде мына ошол динге бир зыян келтирбе, кошунаңа зыян келтирбе, мамлекетке зыян келтирбе. Колуңан ушуну эле келген болсо, ушу эм жакшылык иншалла. Туу үчүн адамдар канча уруштарда өлүп, тууду алып келип тапшырып аткан сөздөр. Бизде эмне деген сөз? Тууду алып келип күйгүзүп, аны башка нерсени ийген адамдын касиети жок адам. Эмне үчүн бизде ушу Беговат айыл өкмөтүдө жер кабылган Беговатта, решетканы бузган Беговатта, магазин урдаган Беговатта, эми туп күйгүзгөн Беговатта болуп атат. Бул баардыгы өзүбүздөн болуп атат. Ошо аксакалдар жаштарга бир насаатын айтып, туура жолго жүргүзүп айтабыз. Атабеков айыл өкмөтүнүн имаратын кайтаруу боюнча график түзүлгөн. Ал эми жергиликтүү активдерге тургундар менен тыгыз иш алып баруу тапшырмасы коюлган. Кудай буйрса мындан ары ушундай жыйындарды өткөзүп, керек болсо ар бир айыл комитеттери менен бизде аксакалдар соттору бар, аксакалдар кеңеши бар, аялдар кеңештери бар, садик мектептери бар. Ошолар менен тыгыз байланышты иштеп, ошондой жаман көрүнүштөр болтурбоого аракет жасайбыз. Туубуз боюнча, кээрибиз боюнча, желегибиз, кер жана кийимибиз боюнча балдарыбызга түшүндүрүп келебиз. Балдарыбыз спорттук мелдештер же иш-чараларда биздин желегибиз көтөрүлсө, биздин Кыргызстандын желеги чыкты деп кубанышат. Биз жана балдарыбыз желегибиз менен сыймыктанып карайбыз. Азыр эми желекти өрттөп салганга эле элдин кыжыры келип атат. Учурда билим берүү мекемелериндеги окуучулар жайкы каникулга тараган. Бирок мектеп администрациясы бүтүрүүчүлөргө жана ата-энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тыгыз иш алып барып жатканын айтты. Чогулуштар болуп атат. Райондук билим берүү бөлүмүнөн да келип чогулуштар болду. Кийинки жылга билим берүү менен келишимди биргеликте иш-чаралар түзүүнү баштадык. Ушул тарбия сабаттарды күчөтөбүз, балдардын тууга болгон эмеси сыйлоосун, ага чейин деле биз тууга болгон сыйлоо болгон окуучуларыбызда.
Ал арада муфтият бул окуяга байланыштуу кайрылуу жасап, Кыргызстандын эгемен мамлекет экенин далилдеген негизги баалуулуктары бар экенин, аларга мамлекеттик туу, герб жана гимн кирерин билдирди. Урматтуу кыргыз элим, Аллага шүгүрлөр болсун. Мекенибизде мечиттер салынып, азан айтылып, намаздар окулуп, медреселер иштеп, динде эркин жашап жатабыз. Бул эгемен өлкөбүздүн өнүгүп өсүүсү, динибиздин туура жайылуусу, диний балуулуктарды, улуттук дөөлөттөрдү, эркиндиктин символу болгон кызыл желегибизди аздиктөө менен бирге элибиздин бүтүндүгүнө, мекенибиздин тынчтыгына, мамлекетибиздин күч кубаттуу болуусуна баарыбыз биргеликте салым кошолу. Желек өрттөлгөндөн бир күндөн кийин УКМК Хизбут Такрир Ал-Ислами диний экстремисттик уюмунун жактоочулары кармалганын билдирген. Алар Сузак районунун Беговат айылында экстремисттик идеологияны активдүү жайылтышкан айтылган. Жүргүзүлгөн тинтүү иштеринин натыйжасында экстремисттик мүнөздөгү көп сандагы адабияттар, баракчалар, уюлдук телефондор жана электрондук алып жүрүүчү каражаттар табылган. Бирок бул кармалгандардын желекке тиешеси бар же жогу маалымдала элек. Ошол эле учурда күч органдары бул факты боюнча териштирүү иштерин жүргүзүп жатканы жана көзөмөлдү күчөткөндүгү маалымдалды. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.